сиз көпүрө десе бул образдуу айтылган сөздү Siz жаңылышасыз, мен образды айтканым, мен сиздин сөзүңүздү менен суунун эки жегине салынган көпүрөдөй ойлоп алдыңыз окшойт. Андай эмес. Анда мыйзамды жазбай эле коюңуз, эгер мени ошондой деп ойлоду десем. Мен болду, суроом жок, сөзүңүздү токтотуп коюң. Эгерде сиз мени баягы салынган көпүрөдө ойлоп алды десеңиз, анда жазган мыйзамыбыз жалган. Эгер менде юристке шек келтирип атсаңыз, мен сизге шек келтирип атам. Көпүрө дегенди түшүндүрүп бериң деп. Мына бизде эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болом дегендер көп. Мисалы үчүн Конституцияны эми силерге бир аз тийишейин демилгечилерге. Конституциянын 7-беренесинде элдик курултай гана жөнүндө сөз бар. Биз Кыргызстанда, кыргыздар айрыкча өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздөн бери ачып жүргүбүз келет. Баягы мектепке чейинчи. Ал жерде местный курултай, шаардык курултай, оштук курултай, тиги областтык курултай деген түшүнүк жок го. Ошону ойлоп атам. Азыр силерге оңой болмок демилгечилер. Мага чек келтирип отурасыңар, силер туура эмес түшүнүп алдыңар деп. Бул жерде элдик курултай, ушуну республикалык деңгээлде бир эле курултай түзүп койсо болбой беле? Ошол болгондо азыр талаш да болмок эмес, тартыш да болмок эмес. Ошондон келип алып мына Конституцияга биз шайкеш келтирели деп отурат элеңер. Силерге эмне кереги бар? Айылдык курултай, шаардык курултай, көчө курултай. Анан мен айтасыңар баягы суу өткөн көпүрөнү түшүнүп алдыңыз окшойт. Агай кечирип коесуз, кечирип сурап коюңуз ушул үчүн. Эгер ошол көпүрөнү отурсам, мен эмне түшүнсөм ошол жерде отурбай элем. Жооп бериңчи, эмнеге мындай кылып алдыңар? Ошо айылга чейин түшүп кеттиңер. Конституцияда жок андай силерге. Айылга чейин түшүп, мына азыр ушунча суроону козготуп атасыңар. Айылдын бюджетинен акча алыш керек, тигинин бюджетинен акча алыш керек. Ушул жерге келип эле мына республикалык деңгээлде бир 500 делегат менен айылдан ушунча делегат шайланат деп ушу республикалык деңгээлде эле курултай кылып койсо болбойбу? Себептен Конституция түз ошону көрсөтүп атат. Элдик курултай деп юридикалык тил менен айтканда единственном числе говорится там. Жок го элдик курултай жана жергиликтүү курултайдай деген жери жок. Конституцияга шайкелкештилебиз дейсиңер. Өзүңөр суратып алдыңар азыр мени. Мен азыр каршы чыгам мыйзамга. Эмне дегенде мен көпүрөнү түшүнбөйм. Мен сабатсызмын. Мен ойлопмун, баа суудан салган көпүрө окшойт деп. Жооп бериңчи, эмнеге көтөрүп алдыңар? Эмнеге түшүп кеттиңер мектепке чейин? Мектепке курултай ачкыла, университеттерге ачкыла анда. Түшүндүрүп берилечи. Кечирип коюңуз. Мындай да, буга чейин деле биз курултайларды биринчи жолу өткөрүп аткан жокпуз. Буга чейин деле өткөрүп келатканбыз. Балким сиздин деле эсиңизде болсо керек, биз айылдарда, областтарда, райондордо, андан кийин келип анан республикада өткөрчүбүз. Ар бир айылдарда өткөргөн курултайлардан манан эл тандалып чыгат. Ошо жерде мындай айтканда ошол элдин өкүлдөрү чыгат. Анан ошондон айылдан тандалып чыккан өкүл районго, райондон тандалып чыккан өкүл республикага деген мааниде биринчиден. Экинчиден, ошол айылдардын өзүндө дагы, райондун өзүндө дагы ушул эл менен бийлик дайыма биргелешип чечип турса деген оюбуз менен мындай бир жакшы тилек менен жасалып аткан нерсе. Бул жердечи. Ошондуктан сиз эгерде мени туура эмес түшүнүп калсаңыз кечирип коюңуз. Эгерде мен ашыкча сүйлөп алсам, сиз мени кечирип коюңуз. Сиз ашыкча сүйлөдүңүз, сиз мени көпүрөнү түшүнбөйсүң деп атпайсызбы? Мен сизге антип түшүнбөйсүң деп айткан жокмун. Мен сизге образный айтылган сөздү мен көпүрө деп образный айттым дедим. Мен сиз айтасыз, мени образда түшүнүп алдыңыз деп атасыз сиз. Анда мен кечирим сурайм сизден. Кечирим сурашты билиш керек. Анан мага шек келтирип отурсаңыз, бул жерде мыйзам өткөрөм деп отурсаңыз. Мен Курманберген Гаши, Чолпон Исаевич, мен сиздерге сурайм, эмнеге мына айылдык кеңешке чейин түшүп кеттиңер? Конституцияда укук берген жок силерге. Ал жерде жок. Азыр эге давай юристтер спорт этебиз нерде. Эмнеге силер айылдык кеңешке чейин түшүп кеттиңер? Рахмат. Мен жооп берип коеюн, Элмир Торакевич. Бул элдик курултай жана жергиликтүү курултайлардын түзүлүшүнө конституциялык негиз болуп, мына 1-чи, 2-чи, 6-чы статьяда каралган конкреттүү конституциялык нормалар негиз болуп атат да. Кыргыз эли, эл бийликтин бирден бир ээси, жападан жалгыз бийликтин
ээси деген нормадан. Анан кийин ар кайсы нормаларда конституциянын эле эл мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө коомдук саясий коомдук маанилүү маселелерди талкуулоого түшүндүм Курмангерге, түшүндүм да мындай Курмангерге азыр убакытты үнөмдөйлү. Бөлбөй турсаңыз Жо, мен бөлөм, түшүндүм, сиз азыр алып кетесиз бизди, тиякачы. Теге сиз курултай жөнүндө 7 статьяны айтың. Ал 5-6 статьяларда ал местный кеңештин депутаттары бар. Анан биз бар. Эгер сиздин түшүнбөй калган көпүрө боюнча. Сиздин логикага таянып туруп жергиликтүү кеңештердин эмне кереги бар? Бир эле жогорку кеңеш жетет да деп айтсак болобу? Жок, болбойт. Конституцияда түз жазылган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары. Саясий системада жаңы институт. Конституция колуңузда барбы, Курмангерге? Бар. Окуңчу 7-чи беренени. Мен сизге окуп бериңчи, мен Чолпон Исаевич экөөңүздөр окугулачы. Экөөңүздөн агайымдын сыйлайбыз биз. Жаңы саясий институт кирип аткандан кийин саясий система. Жок, сиз 7-чи беренени окуп бериңиз, сураныч. Структуралык мындай уюштурулуусу каралыш керек да мыйзамда. Жергиликтүү кеңештин эмнеси сизге жакпай атат? Жок, сиз 7-чи беренени окуп берсеңиз мага орусчасында, кыргызчасында. Мен окуп берейинчи. Окуп бериңчи, Чолпон Исаевич. Окуп берейинчи. Мынакей Конституциянын, аракетте Конституциянын 7-чи бер элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Болду. Элдик курултай кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Андан кийин экинчи пунктта айтып атат. Элдик курултайдын уюштурулушу жана ишмердүүлүгү Конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат деп атпайбы? Анан мыйзамда сиздер аныктап берсеңиздер ошого жараша. Жок, жергиликтүү курултай деген жок да жерде. Каякта? Ошо сиз окуган бериңиз. Ошо жергиликтүү курултайды мыйзамда аныктаган атпайбызбы? Элдик курултай деп единственно числе жазууда, Чолпон Исаевич. Элдик курултай эмнеден туруш керек? Айттым го, элдик курултайда орган болот атпайбы? Анын да буту колу болуш керек да. Мен колдобой коем азыр мыйзамга. Анан азыр оңдоп келем деп койгулачы ушул мыйзамды алып барып. Мыйзамды алып барып оңдоп келебиз деп койгула. Мен айттым го, бизде келдик 22 жылдан бери жазып келатышат. Бурал тиги бизде ушундай да Элмур Заракевич, мен абдан бир бийликтин бир органы ачылса биз жергиликтүүгө чейин түшкүбүз келет да. Эмне дегенде силер өзүбүздүн подчиненный тиякта областтык курултайыбыз бар. Областтарга жергиликтүү курултай бар. Алардагы аппарат түзүш керек. Бул жерде Конституцияда жазылып турат, элдик курултай гана жөнүндө. Ал республикалык деңгээлде болсун, мейли 1000 адамдан болсун ошол делегат, 2000 болсун. Бирок республикалык деңгээлде бирөө болот элдик курултай. А силер түшүп кеттиңер ылдый. Элмур Заракевич, кечирип коесуз, мен абдан кубанычтамын. Тиги анда Конституцияны агайыңар катарычы абдан өзүп, жетилип, азаматсыңар, жогорку кеңештин депутаты болдуңуздар. Кичинекей принципти да карманып койсоңор. Кайсы принципти айтыңызчы? Мен деле кыргыз эли үчүн кызмат кылган адамдар отурабыз бул жердечи. Биздин эч кандай жаман ой жок. Мүмкүн болсо кыргыз мамлекети өзү өнсө экен, элибизге бир жакшылык болсо экен, элдин көйгөйүн ушул бийлик жерлерде бийлик берне жерлердеги көйгөйдү жогорку бийликке чейин жеткизели деген эле татынакай ой. Бул жерден эртең бирөөбүз барып алып элдик курултайдын бир кызматын ээлеп алат тиги деген жок. Болсо бир 10 киши, 15 киши болор жанакы секретариатындачы. Аны дагы курултайда чечет, аны биз чечпейбиз, эл чечет. Рахмат. Мүмкүн болсо колдоп берип коюңуздар, урматтуу коллегалар. Рахмат. Мен билем, жергиликтүү менин татыктуу окуучуларым отурасыздар бул жерде. Сиздер үчүн биз дагы абдан кубанычтабыз, дайыма кубанып, сүйүнүп жүрөбүз. Ушулар элдин көйгөйүн чече турган мыкты депутаттар болду. Ошон үчүн силерге дагы жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Тем более Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан сунушталып атат. Ошону дагы бир эске алып койсоңуздар, урматтуу коллегалар, 22 жылдан бери канча деген талаш тартыш. Андан арыраак кетсек, мен дагы бир катуураак айтып коеюн, урматтуу депутаттар, кечирип коесуздар. Көчөдөгү талаш тартыштын баарын биз курултайга алып келели деген жакшы ой принцибинде. Анан көп нерсени принцип бар да, буга чейин каралган жана гендер тигүү деген маселечи. Ал жерде айтат да, айылда жыйналыш өтүп атса, ай бул жерде 12 аял болуп кетти, 4 эркек болуп калды. Эле наоборот, 12 эркек болуп калды. Рахмат агай, биздин убакыт алып атасыз агай, рахмат. Ошон үчүн сиздерге да рахмат. Рахмат. Мен өзүмдүн акыркы сөзүм, урматтуу коллегалар,
Мен ойлойм, биз берде бардыгыбыз конституцияны мыйзам түшүнөбүз. Конституцияда элдик курултай гана жөнүндө жазылган. Жергиликтүү курултай деген түшүнүк жок. Ошондуктан мен сурайт элем, могул мыйзамды же оңдоп келишсин, баягы көпүрөнү түшүнбөгөн депутат катары айттым. Оңдоп келишсин, мага келип көпүрөнү түшүндүрүп беришсин. Рахмат чоң. Рахмат. Элнур Заркевич, көпүрө жөнүндө сөз жок. Тиги Мени көпүрө менен согуп атпайсыз. Жок, мен айткан жок. Сиз туура түшүндүңүз. Коллегалар, аз мен Нурбек Өрбекчи аз сөз берем. Аз берем сөз. Нурбек Өрбекчи аз сөз. Нурбек Өрбекчи аз сизге сөз берем. Коллегалар, тынчтаныңыздар. Тынчтаныңыздар. Эми жалпы коомчулукта көрүп турат, массалык маалымат каражаттары да бар. Ушул убакка чейин көп сөздөр айтылып атат. Окуучум болгонсуң, агайым болгонсуң, демек ошого тактыктуу алып барайлы, эгерде туура көрсөңөр. Анан регламентке ылайык алып барайлы. Түшүнүктүү, Элнур Заркевич, сөзүңүз бүттү да. Мен бүттүм, рахмат, чоң рахмат. Эгер катуураак сүйлөп койдум, кечирип коесуңар, урматтуу коллегалар. Бирок дагы бир ирет айтып коеюн, мени көпүрөнү түшүнбөйт деп айтпай жүргүлө. Мен ар бир келгендерден эмес, мен дагы жанымда отурган коллегалардан сурайм, мени сындабагыла. Мен сындалып бүткөнмүн. Рахмат. Эмки сөз Акаев Жанар Кубанычбекович. Жанар Кубанычбекович, сөз берердин алдында айтып коеюн. Коллегалар улам 2-ден 3-төн кол көтөрүп сөз берди атасыздар. Бардыгы менде жазылган, бардыгы ирет менен ар бирибизди сыйлап, бардыңарга сөз берилет. Жанар Кубанычбекович, сөз сизде. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Ушул баш мыйзамдын 7-чи беренесинде жазылып турат 2 пункттан элдик курултай жөнүндө. Калганы ушул конституциялык мыйзам менен аныкталат деп турат да. Элдин атынан ким сүйлөйт? Президент, жогорку кеңеш, эл өзү менин атыман сен барып сүйлө деп укук берет. Ошону 10 миң деген, 100 миң деген добуш алган адам элдин атынан уялбай сүйлөйт. Моралдык да укугу бар, мыйзамдыктагы укугу бар. Шайлоого катышпай, бир добуш албай туруп, анан ар кандай мындай бир өлкөнү башкаруу саясатына киргишем деген бул мындай логикага дагы сыйбайт. Эми макул. Мен мындай аксакалдарды таарынтпайын. Жана кыргызда жакшы сөз бар, кеңешип кескен бармак урубайт. Ийри отуруп түз кеңешели деген. Биз сыйлайбыз. Көп аксакалдарыбыздын баскан жолун, мамлекетке кошкон салымын сыйлайбыз. Бирок эми конституцияда жазылып калган, урматтуу депутаттар. Бир жолун табышыбыз керек. Менин сунушум баш мыйзамда жазылып калгандан кийин элдик курултай макул өтсүн, келсин, президенттин кайрылуусун уксун дагы жакшынакай алып үйлөрүнө тарап кетсин. Болду. Башка укукту ким берди буларга? Бир шайлоого катышып бир добуш албагандан кийин. Андайлар көп, мисалы, мен толкта тааныштарым бар. Сүйлөсө ааламдан сүйлөйт, шайлоого катышса 17 добуш алат. Ошолорду эмне алып кеп төргө отургузалыбы? Аксакал элеңиз анан ушундай элеңиз деп. Андай болбойт. Анда бул мыйзам кабыл алынса, анда жогорку кеңеш тарап кетишибиз керек биз. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар, бул мыйзамды азыр каршы добуш берип, бул мындай силерге жеке таарынычы эме жок, мамлекеттүүлүк үчүн. Мисалы, мына статьяларынан бери деле карасак. 4-чү берене Ош шаары, Бишкек шаарынан жаңы конуштарды коюштусуңар. Эми жаңы конуштун элин баарын сыйлайбыз, бирок ал же Бишкек шаарынын, же Ош шаарынын тургуну да. Жаңы конуш деген өзүнчө бир район жок да биздечи, мисалы. Же ошондой округ жок, мисалы. Макул, мына депутаттарды, мына делегаттары, жогорку кеңештин депутаттары делегат боло албайт дейт. Анан элдик курултайдын делегаттары 3 жылдык мөөнөткө шайланат дейт. Урматтуу депутаттар, реалдуулук мындай. Курултайга мүчө болгон, мына урматтуу Чолпонбай ага, кийин өзүңүз мындай, балким өкүнөсүз, балким көзүңүз жетет. Курултайга мүчө болгондор, Замир мырза, сиз дагы айыл өкмөт иштеп келдиңиз. Акимдерди, мэрлерди иштетпейт. Муну жумушка аласың, муну десең, болбосо мен сенин маселеңди курултайга алып чыгам дейт. Иштетпейт, жүдөтөт. Келип алып, биз билебиз да. Албетте бар эмес. Бирок ошондойлор толтура болот. Айыл өкмөткө келет, мунун эмне болду? Айыл өкмөт аларды кой союп сыйлап тура тургандай акимдер.
кучак жайып тосула тургандай акыбал түзүлөт. Айылдарда резюмелерди чогултуп баштайт. Мен жакында курултайга барам, мына эмне маселеңди чечип берейин деп. Биз эми элдин баары эмес, бирок ошондой акыбал түзүлөт да. Анан эми дүйнөдө башка бир дагы эмеде жок деп. Албетте дүйнөдө элдер IT парк ачып атат, биз курултай эми ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен дагы мына бул жакта көп эми 3 жылга шайланбаш керек. Бир жолу шайланып ошо менен тарап кетиш керек. Анткени аны 3 жылга коюп койсоң, ал өзүнчө эме айылда дайындалган эмелер. Анан эми сот биякта карап коюңуз. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешине элдик курултайдын өкүлүн шайлайт дейт. Сотторду тандайт экен. Тартип комиссиясынын эмеси. Эми ал президенттин квотасынан кире берсин. Ошончолук болсо, президенттин квотасынан. Эми мындай кыргыздар баарыбыз туура, мындай чайханада отуруп алып акыл үйрөткөндү баарыбыз жакшы көрөбүз. Бирок ал мындай мыйзамдык неме каралганда мындай болбош керек дейм. 3 жылдык мөөнөткө дейт. Жергиликтүү мамлекеттик, мына Элмир Заракиев туура айтат. Жергиликтүү бюджеттин маселелери боюнча мына курултайдын чечимдери дейт. Анан жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысына ишеним көрсөтпөй боюнча. Биз туугандар мындай экинчи мөөнөткө узартуу сунуштама мен өзүндө болот дейт. Мындай болбойт туугандар. Мына мен бир эле сунушум. Эгер ошондой болсо колдоп берели. Жылына бир эле жолу шайланыш керек, ошол шайланган адам экинчи шайланбаш керек. Келип президенттин кайрылуусун угуп, филармонияда отуруп кол чаап, жакшынакай болуп, анан үйлөрүнө кетип калсын. Ошол жерде сүрөткө түшүп, анан кетип калсын. Эгер ошондой болсо макул. Эми аны бирок президент интернет аркылуу кайрылуу жолдоп койсо деле болот да. Элдин баарына жетет да. Айыл апада баарына жетет да. Телевизорлор бар, гезиттер бар, телеканалдар бар. Эми ошол аркылуу деле жетет да президент эмнени каалап атканын. Жетет. Эмне үчүн ошол жерде чогултуп алып андай кол чаптырышыбыз керек дейм да мен. Ошон үчүн азыр добушка коюп, бул мыйзамды урматтуу депутаттар мындай мен каршы добуш берем. Азыр добушка койсоңуз, рахмат. Жооп берсе болобу? Жөн өзүнүн оюн айтып койду. Кадыр Кошели, сиз жазылгансыз, как раз сөзүңүздө да сүйлөйсүз. Кезеги келгенде берип койсоңуз сөз. Азыр, коллегалар, азыр бир минут. Коллегалар, эми жазылгандар кап болот азыр. Сөздү алып койсокчу. Бая комитеттин төрагасы болуштагы неме экен да, өзүң оюң айта албай калат экенсиң. Баардыгына сөз берип отуруп, ошон үчүн мен дагы бир өзүм оюмду айтып коеюнчу. Ушул курултай маселесине Чолпон Абыкеев агай, Кадыр Кошалиевич агай болуп конституциялык кеңешмеде туруп аябай катуу талаш тартыш болгондо, ошо конституциялык кеңешмеде талаш тартыш азыр көз алдыма түштү. Жада калса бирөө тура калып муштум менен уруп жиберейин да деген, эсиңиздердеби? Бирок мен деле ошондо жалпы жонунан бул мыйзам эмнеден келип чыкты деп ойлойм да, ушу институт курултайчы. Туура бул кыргыздын канында, дилинде, жанында болгон. Бирок дүйнөлүк классикалык форматта 3 бийлик бутагы бар да. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги. Дүйнөлүк классика. Анан кийин эмне себептен кайсы бир коомчулуктун бөлүгү курултайды колдоп калды бүгүнкү учурдачы? Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы, ачуу чындыкты моюнга алышыбыз керек. Өз учурунда парламент татыктуу деңгээлде эл өкүлчүлүгүн кыла албагандыгына айнан болду. Бирок бул деген нерсе эми ошол дүйнөлүк тажрыйбада аныкталган, юридикалык илимде аныкталган, өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөткөн институт парламентаризм кайсы бир деңгээлде жетишерлик эффективдүү өзүнүн ишин алып барбаса, башка органды заменять этти деген дагы бул бир топ суроолорду жаратып коюшу мүмкүн деп ойлойм да. Ошон үчүн конституциялык кеңешмеде болгондо агайдар сиздер эсиңиздерде болсо мен да добуш бергем. Институт курултай конституцияга кирсин. Бирок с условием как консультативно-совещательный орган. Себеби эң башында курултайдын полномочиялары бая конституцияны карап атканыбызда аптан чоң эле да. Анан конституциялык кеңешмеде НПОнун өкүлдөрү бар эле, бийлик бутактарынын өкүлдөрү бар эле, эл аралык коомчулук бар эле, адистер бар эле. Көпчүлүгү эгерде курултай министрлерди дайындаса, президенттен талап кылса, жогорку кеңештин депутаттарынан талап кылса кандай болуп калат деген суроолор да жок эмес эле. Ошон үчүн жалпы жонунан концепциясы мен колдойм, керек. Бирок башка
бийликтин ыйгарым укуктарын алып албашы керек деген пикирдемин да. Анда эмесе, урматтуу туугандар, кандай кылайлы коллегалар? Добушка коеюнбу сунушту же бардыгы сүйлөп бүтүп койсун? Хорошо, бардыңыздар, берип алыңыздар. Пикирлерди угуп туруп анан добушка коюш керек. Жарайт, ошондой кылабыз. Эмки сөз как раз сиз келип калыпсыз, Кадыр Кошалиевич Амрыкулович, сөз сизде. Кылайын. Бул жерден аябай жакшы орой көзү чарай талкуу болуп атканы, бул мыйзам ченемдүү, бул кечээ чыккан жок, 20 жылдап келатат. Анан юридикалык нюанстарга кирердин алдында бул мыйзамдын улуттук иденттүүлүктөн келип чыккан философиялык, нарыктык, салттык жагын биринчи карап туруп, анан кийин саясат менен юридикалык маселеге келсек туура болот деп ойлойм. Урматтуу туугандар, биринчиден жана Жанар Акаевди сыйлайм. Акыркы жылдары Жогорку Кеңештин шайлоосуна 25-30% эл келип атат. Туурабы? Анын ичинен 5% деген босогодон өткөн депутаттардын ичинен дагы 10% ылдый түшүп атат. Каршы добуш бергендер бар. Ошо менен отуруп 15-20% эл макул берген Жогорку Кеңеш бүгүнкү күндө өкүлчүлүктүү мыйзам чыгаруу органын аткарууда. Акыркы жылдары сиздер эле эмес, мурдагылар деле ошондой да. Ал эми бул чындык. Ал эми бардык айыл өкмөттөрдөн 456 айыл өкмөт, шаарлардан, андан сырткары квота менен чет өлкөдө 1 миллион эл жүрөт. Ошолордун өкүлчүлүгү жана башкалардан болуп отуруп келген 700 адам бул кайсы бир деңгээлде кыргыз коомчулугун чагылдырып турган элдик бир өкүлчүлүк бул дагы. Эми туура айтып атасыздар, биз конституциядан чыкпайлы. Коомдук болсун, макул. Но ошо коомдук деңгээлдеги дагы конституцияда тургандай аны мыйзамын кабыл алууга эч кимдин укугу жок. Мыйзам сөзсүз кабыл алыныш керек. Бирок сиздер менен кеңешип, ортого салып туруп ошону конституцияда кандай жазылса ошо боюнча кетели дегенге биз да макулбуз. Могу курултай маселесин көтөргөндөрдүн ичинен бизден өткөн радикалдар бар. Күч бийлик бутагын эл тарабынан көзөмөлдөш керек дегенди биринчи маселе кылып алып чыккандар толтура. Биз ошолордун ичинен бардык тарабын таразалап, мындай бир эң лоялдуу, баарына макул болгон вариант келип отурат мына жерге. Эми, урматтуу туугандар, бул курултай деген коммунисттердин съезди сыяктуу эле, мындай жөнөкөй элестеткенде ошондой да. Ал туруктуу 360 күн бою отурбайт. Но эгерде курултай убагында киргенде кумтор кетмек эмес. Жанагы Лейлектеги 180 метр проблема болгон эмес, чегарага байланышкан маселенин бардыгы ошол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде эле эл чыгып туруп ошол жерде точканы коюп коймок. Толтура проблемалар бүгүн ошого жооп берип атабыз. Ошол жерде эле айылдык курултай аркылуу эле кээ бир маселелер ачыкталып, элдин деми ошол жактан эле угулуп турмак. Эми суроолорду туура берип атасыздар. Бул кайталап калбайбы? Мен да макулмун. Өкүлчүлүктүү маселе. 1 мүнөт калды. Төмөндөн жогору карай мындай болуш керек да, ушу проблемалар чечиш үчүнчү. Чогулуш, жыйын, элдик курултай төмөндөн орногондон кийин ошол элдик курултай, жергиликтүү элдик курултай, жергиликтүү кеңешти өзүнүн ичинен чыгарыш керек. Фильтрлеп туруп. Туура айтып атат эми прокурор мырзалар, депутаттар мына Күлайым, Элмурза мырзалар. Туп-туура айтат. Мен сиздермен макулмун. Эки баш кылбаш керек. Төмөндөн жогору карай жүрүп отуруп, жогорку кеңешке чейин бир баш болуш керек. Келечекте мен айттыңыздар, мына 20 жылдан кийин ушерге келдикпи, дагы 10 жылдан кийин курултай орногондон кийин курултай өзүнүн ичинен сонун жогорку кеңешти чыгарат. Бир мезгил келет, ичинен чыгарат, фильтрлеп туруп. Ошондо опугулар жана башкалар ар түрдүү случайно келип калгандар токтойт. Ичинен таптаза сонун, мына ушу азыр суроо берип аткандай юридикалык, саясий сабаттуу депутаттар келип чыгат. Мен ага ишенем. Ошондуктан жыйынтык сөзүм, урматтуу туугандар, Кытайлар келес олугунан жана бүткүл Кытай жыйыны дегенди ойлоп чыккан эмес, алар бизден алган. Алар жогу Кытайдын эли бүтүндөй шайлоо өткөрбөйт. Кытай Эл Республикасынын төрагасын ошо курултайга окшогон эле ВСНП шайлайт. Америкада 556 выборщиктер шайлайт президенттин. Германияда 2 парламенти бар, чогулуп туруп Германиянын президентин шайлайт. Ушунун баарын көчмөндөрдөн алышкан алар, бизден алган. Башкалар туура отура.
Кезек менен кете берели. Эмки сөз Жумабеков Дастан Артисбековичте. Рахмат, саламаттарбы жыйындын катышуучулары, урматтуу аксакалдарыбыз. Менде биринчи суроодо ким жооп берет, аны өзүңүздөр чечсеңиздер. Бул курултай, элдик курултай мамлекеттик бийлик бутагына киреби, кирбейби? Кирбейт, конечно. Кирбейт турабы? Бирок логикага карап көрсөк, мыйзамды окуп чыксак, бийлик бутагына киргизип алгансыздар да, мындай эми. Муну туура кабыл алыңыздар. Анткени ошол эле биздин конституциябыздын 4-чү беренесин карап койсоңуздар, ар так жазылып атат да. Кыргыз Республикасына мамлекеттик бийлик төмөнкү принциптерге негизделет. Бул бүткүл эл тарабынан шайланган президент жана жогорку кеңеш өкүлү болгон жана камсыз кылган элдик бийликтин үстөмдүгү. Анан бул мыйзамдын концепциясынын негизинде сиздер аралашып кеткенсиздер да, кирип кеткенсиздер. Өтө катуу кирип кеткенсиздер. Контроль, даже жергиликтүү бийликтин бюджеттерине чейин кирип кеткенсиздер. Аларды контролдоо. Бул демек одону мыйзамдарга каршы келет. Менин биринчи пикирим. Анан жана 7-чи беренеге такылып атабыз. Сиздер да ошого такап, Конституциянын 7-чи беренесине такап, ушул мыйзамды иштеп чыктыңыздар. Рахмат. Туура. Конституцияда эмне жазылса, биз аны аткарышыбыз керек. Бул чоң иш болду. Концепцияны алып чыккыңыздар, бирок оңдоо иретинде да иш жүргүзүш керек экен. Мисалы 7-чи беренеге көңүл буруп койсоңуздар, бул жерде так жазылып атат. Конституциянын 7-чи беренесинде. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын 1. Андан кийинкиси элдик курултай кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Болду. Сунуштамалар, багыт. А сиздердин бул концепцияда чечимдер жазылып калыптыр. Чечим менен сунуштаманын айырмасы бар. Урматтуу аксакалдар. Сиздер чечим берип, балким тигини кызматтан бошот. Муну ал, же болбосо айылдык кеңештин бюджеттерин контролдоп, бул каражат бул жакка жумшалсын деп аралашып кетиши мүмкүн да, эгерде бул мыйзамды азыр ушул бойдон кабыл алып берип койсок. Бул 2. Ошондой эле Конституцияда так жазылып атат. Мамлекеттин тышкы жана ички саясатын бул президент аныктайт. Анан жогорку кеңеш. А сиздердин бул курултайда да ошо ички жана тышкы саясатка чейин кирип кетипсиздер, аныктайт деп. Сунуш да бере албайсыздар. Бул конституциялык, ушул конституцияга таянып атпайбы? Сиздер да ушуга таянып ушул мыйзамды алып чыгып атасыздар. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай түшүнүксүз беренелер пайда болуп калыптыр. Дагы эле бир маселеге токтолуп кетейин. Аксакалдар кеңеши. Бизде бүгүнкү күндө аксакалдар соту деген атайын мыйзам менен каралган, ошондой ыйгарымдуу укук бар. А сиздер ошого дагы үстүнө аксакалдар кеңеши деп киргизип алыпсыздар. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, бул күчтүү мыйзам болот. Мунун даражасы конституциялык болуп атат. Буга карама каршы келген жөнөкөй мыйзамдардын бардыгы анда жокко чыгат. Беренелер жокко чыгып калат. Түздөн түз ушул элдик курултайдын беренелери иштеп калат анда. Бул эмнени алып келет? Бул бюрократияга алып келип калышы мүмкүн. Бул бир аз башаламандыкка алып келип калышы мүмкүн. Убакыттар экен, мен мындай ушундай карап чыгып, кемчиликтер бар экен. А жалпы негизи урматтуу депутаттар, бул биздин баш мыйзамда жазылган Конституцияда элдик курултай деген. Бул эртеби кечпи бул мыйзам иштелип чыгыш керек.
Бирок бул демилгечилер мына азыр юристтер, аксакалдарыбыз, агайларыбыз отурат. Рахмат, иштеп алып чыкты. Биз менен кеңешейин деп. Эгерде сиздер макул болсоңуздар, бул мыйзамды дагы мына жогорку кеңеш менен бирге иштеп алып чыгалы. Ашыкчаларын алалы. Бул жерде кандай жазылса Конституцияда, ошол негизинде алып, анан кабыл алып берсек, мындай ашыкча болбойт болсо керек. Кеңешип кескен бармак урбайт дейт, өзүңүздөр айтып кеттиңиздер. Ошол анан кийин бул конституциялык мыйзам кылып алып, элдик курултайды мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы тоскоол болуп, карама каршылык болуп турса, бийлик талаш болуп турса, арина элге, карапайым элге мындай куру сөздөрдү айтып, жакшы сөздөрдү айтып коюп, бирок иш болбой калса, аткарылбай калса, анда жоопкерчиликти ким тартат? Жоопкерчиликти ким тартат? Элге жакшы сөз сүйлөп чыгып кетиши мүмкүн, бирок анын аткарылышы. Ага жоопкерчиликти ким? Ким жооп берет? Жоопкерчиликти ким болот? Мына ошонун негизинде, урматтуу аксакалдар, демөөчүлөр, мен ойлоймун, сиздер могу депутаттар берген сунуштарды эске алып, Медер Кубанович, кандай кылабыз? Концепциясын кабыл алып беребизби, же болбосо эми регламентте каралганда, биз азыр муну күн тартууну алып кайра оңдоп келгенге анда да регламент жол бербейт. Регламент жол бербейт. Анткени бул сайтта илинген, бир ай турган, бир гана эки жол бар. Бул мыйзамды четке кагуу, же болбосо концепциясын кабыл алып берип туруп, палатага чыгарып, биринчи окуудан же палата чечет, кабыл алат, кабыл албайт. Кабыл алса, анда кийинки экинчи окууга биз берген сунуштарды ар бир пунктуна чейин отуруп, парламенттик ого өткөрөбүзбү? Ар бир пунктунун бүтүр точкасына чейин карап чыгып, бир жакшы элдик курултай деген мыйзамды кабыл алып берели. Менин оюм ушул. Дастанбек Артысбекович, рахмат. Өтө баалуу сунуш киргиздиңиз. Эсиңиздедир, сиз төрага болуп турган кезиңизде биз курултайчылар сизге кирип, ошол маалда дагы ушул курултай боюнча мыйзамды кабыл алуу аракетин көргөнбүз. Ал эсиңизден кете элек болсо керек. Ошол эле мыйзамдын негизинде иштелип чыгып, ошол эле мыйзамда ошол маалдагы депутаттардын баягы сунуштары эске алынып ушул иштелди. Туура айтып атасыз, сиздер менен биргеликте иштейли, сиздердин юридикалык отделдер менен сиздердин сунуштарыңыздардын баарын эске алалы. Азыр сиздерден сураныч концепциясын кабыл алып берсеңиздер, андан сиздер көрсөткөн кемчилдиктерди, жанагы немелердин баарын оңдоп чыкканга аракет кылсак, анан палатага алып чыксаңыздар, ал жерде дагы өзүңүз айткандай баягы сунуштар менен, толуктоолор менен, оңдоолор менен дегендей кабыл аларбыз. Ошондуктан сиздерден өтүнүп суранмакчыбыз, ушул концепциясын кабыл алып берсеңиздер бүгүн. Рахмат. Урматтуу коллегалар, эмки сөз эки киши акыркы калды. Абдалиев Мейкинбек Акимович, сөз сизде. Чоң рахмат, саламатсыңар урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бизде ата бабабызда курултай болгон да. Бирок ал кезде жогорку кеңеш деген түшүнүк дагы болгон эмес да. Мен ойлоп жүрөм, ошол курултайдын бир мындай бир обширный маанисинде ушу азыркы парламентте. Анан урматтуу баяндамачылар, жооп берсеңиздер, курултай чечим чыгарабы, эмне чыгарат? Курултай сунуштарын, рекомендацияларын, башка маселелер боюнча чечим иретинде берет, ошо сунуштарды, рекомендацияларды чечим иретинде берет да. Же болбосо чечим кабыл алып туруп, президентке, өкмөткө жана башка органдарга бере турган рекомендацияны чечим менен бекитип туруп, анан кийин жөнөтөт. Аны кабыл алабы, туура эмеспи, аны уже чечим кимге багытталса ошолор карайт.
мына мурда чечимби же чечим эмес, значит чечим чыгарышат да алар. чечим чыгарышат да. Чечим чыгарышат. Коомдук Ивентинде деп кошуп орган, кеттиңиз да. любой коомдук орган, саясий партиялар чечим кабыл алат. Тиги бу күн тартибинде каралган маселе боюнча чечим кабыл алынат да. Чечимдин аталышы ар кандай болушу мүмкүн. Токтом деп аталышы мүмкүн, аныктама деп аталышы мүмкүн, же башка ат менен чечим виды решений деп коет аны. Анан макул суроомо жооп бердиңиз. Мен кийинки суроомду берейин. Мына былтыркы шайлоодо көрдүңөр да 100 миң шайлоочуга бир мандат деп адам мандатын округтарга бердик да. Себеби мындай ар бир элдин мындай тең укуктуулук болсун деп. Силер бул жерде 4-беренеде жазып атасыздар. 30 миңден ашкан шаарлардан 2ден делегат деп. 29 шаар бар экен, 2ден көбөйткөндө 58 делегат келет экен да. Ал эми 1 миллиондон ашык мигранттарыбыз чет өлкөдө жүрөт. Алардан 20 гана өкүл кылып коюпсуздар да. Мен сунуш берем, буну өзгөртүңүздөр, бул туура эмес. Себеби алардын да мигранттардын дагы укугун, алардын бир ой пикирлерин уга турган бир площадка пайда болот да. Суроо жакшы, биз колдойбуз ушу сунушуңузду. Бул жерде да неханси түшүп калган окшойт. Жанагы чет өлкөдөгүлөрдү көбөйтүүгө деле макул, чындап эле. Анан кийин жана 30 миңге чейинки шаардан 2ден деп туруп, анан мен сунуш киргенде өтө эле технически түшүп калыптыр. Мисалы Жалал Абад, Ток, Мок, Караколго окшогон 60 миңден көп эл жашаган жерлердин укугу бузулуп калат. Ошолорго 4төн деген сунуш өткөн, берге кирбей калыптыр мисалы. Ал эми сиз айтып аткан ойлорду кайра карап, квотаны караш керек деп ойлойбуз. Мына бир жерден баарыбыз макул болуп атабыз бул боюнча. Рахмат. Рахмат. Андан кийинкиси 10-беренеде жазып атасыздар. 200 миңден 400 миңге чейин, 300дөн 400 делегат деп. Мисалы, анда Кара Суу району 430 миң калкы бар, алардан вообще делегат келбей калабы. Бул мыйзам да туурабы? Конституциялык мыйзам. Бул да жакшы. Биз буга өзгөртүү киргизе албайбыз да эртең. Анда Кара Суунун эли 430 миң калкы бар эл делегаты жок калып калабы. Бул да жакшы суроо, муну талкуулап мындай пикирге келгенбиз да. Жанагы жогорку кеңеш сыяктуу округ түзүп акча кетирбей эле жана айыл өкмөттөр боюнча кетип, чоң кичине дебестен бирден делегатка макул болгонбуз. Сиз айткандай Кара Сууда Маада айыл өкмөтүндө 40 миң эл бар, кайсы бир айыл өкмөттө бир 4-5 миң эл бар. Туура адам укугу жагынан берде теңдешсиз болуп калгандай. Бирок биз алгачкы ишти жүргүзүүдө ушул принципке макул болдук. Мүмкүн бара-бара аны округка бөлүш керекпи? Аны башка ойлонуш керек. Бирок азырынча жана ар бир айыл өкмөттөн бирден дегенге макул болгонбуз. Бул талкууланган да. Бул жерде конкретный жазылып турат да. Райондун Бишкек жана Ош шаарларынын курултайына делегаттар деп туруп, бул жакта уже саны кетип атат. 200 миңден 400 миңге чейинки калк жашаган районго 300дөн 400гө чейин делегат деп. Бунда автоматически Кара Суу району чыгып кетип атат да. Караңыздар. Бул жөнөкөй эле чечилет. Мисалы үчүн ал жерде болбоңуз, могул жакка түшпөсө кантип чечилет? Жок, ал жерде калыс чечилген. Мисалы үчүн райондук деңгээлдегиде эң көп Кара Суу району туура. Ага 400 деген калка туура келип атпайбы? 400 делегаты менен райондук курултай өтөт деген сөз. Капа болбойсуз. Сиз мына юристсиз, 400гө чейин деп турат. Аларда 400 миңден ашык калк. Окуп көрсөңүз мына 10-беренени. Район деген статус болуп атат да. Район, Кара Суу деле район, Чаткал деле район мисалы. Эң чоң калкы саны боюнча Кара Суу чоң районго кирет, демек ал 400 менен өтөт, ал эми Чаткалда 150 менен өтүшү мүмкүн. Ушундай деп кабыл алыш керек да. Буга кандай өзгөртүү киргизсек туура болот дейсиз? 500 миңге чейин деп койсок болобу? Болот. Аны чечип койсо болот. Буну сөзсүз чечиш керек. Анан дагы бир маселе, урматтуу баяндамачылар, биз сыйлаган эң аксакал кишибиз да. Мына аты айтылып кетти, Элмирза Раракишевич. Элмирза Раракишевичке айтып кеттиңиздер, мына көпүрө депчи, бул туура эмес. Ушуну ким айткан болсо мен бир суроо берейинчи. Мына сиз юрист болсоңуз керек. Уголовный иш боюнча чечим чыгабы же өкүм чыгабы? Суроомо жооп берсеңиз. Өкүм чыгат. Өкүм чыгабы?
эмне үчүн болбосо силер Мен баяндамаңыздарда жооп берип коеюн. Жок, мен азыр аягына чейин айтып коеюн. 9-беренени карасаңыз, соттун чечими деп эки жерде турат. Чечим болбойт, өкүм болот. Бул жер жогорку кеңеш. Бул жерде көпүрө эмне экенин, мыйзам эмне экенин түшүнгөн адамдар олтурабыз. Катуураак айтсам кечиресиздер. Бирок ушу биздин коллегабызга, биздин аксакалыбызга тийген сөз бизге дагы тийди. Силер да могу мыйзамды алып келатканда, тем более юрист болгондон кийин толук карап келиңиздер, өзгөртүп келиңиздер. 9-берененин карап чыгыңыздар. Эң акыркысында турат. Соттун чечими боюнча деп эки жерде турат. Бул туура эмес. Сизге мен жооп берейин. Тажрыйбалуу юрист деп тигип деп атасыз. Өкүм болобу, чечим болобу, токтом болобу, аныктама болобу, бул чечимдердин түрлөрү. Ошолордун баарысы биригип жалпы атка ээде чечим деген. Чечим. Мисалы мен юрист эмесмин да, дагы бир жолу суроо берейин. берейин. Уголовный иш боюнча чечим чыгабы, токтом чыгабы? Анан кийин Мен көпүрө билбейм, мен ошон үчүн сурап атам сизден. мен көпүрө сөпүрө жөнүндө сөз кылган эмесмин. Жок, мен сизди айткан жокмун, көпүрөнү сиз сөз Сиз адашып атасыз бу Жок, эмне? мен сизди Чечим боюнча мен сизге айттым. Сиз эле эмес, бу Дастан Артисбекович дагы суроо берди. Вот. Кээде силер суроо берип атып, берилген жоопту до конца укпай, бөлүп жарып коюп атасыңар, урматтуу депутаттар. Мен жашы боюнча дагы, депутаттык тажрыйбам боюнча дагы силерден улууракмын. Кичине угуп коюш керек. Аксакал, мен сизге сөз айткан жокмун. Кечиресиз, дагы бир жолу. Сизди тааныйбыз, улуусуз, аксакалсыз, юристсиз. Мен жана көпүрөнүн айткан баяндамачы боюнча айттым. Сиз бул боюнча айткан жокмун. Сиздин деңгээлиңизди жакшы билебиз. Катуураак айтсам кечиресиз. Көпүрөлөрдү анан кийин баягы көчө сөздөрдү аралаштырбаш керек. Урматтуу. Ошондой болуш керек. Бул жогорку кеңеш. Биздин аксакал кишибиз болот бул киши. Мен учурдан пайдаланып жана Дастан Артисбекович маселе айтылды го дейм. Менден сунуш көтөрдү. Бул мыйзам чоң. Мен сунушум аягына чыгарып коюн. Менден сунуш чийик экен, буну дагы бир сыйра карап чыгышыбыз керек. Урматтуу төртөр. Рахмат. Муну эми баары бир президент чечет да. Бул мисалы бул жөн эле сунуш да. Конституциянын өзүндө да жазылып турбайбы, курултай сунуш гана бере алат депчи. Анан жана чечим деп атпайбызбы? Ошо чечимде деле биз ушул чечимибиз менен сунуш беребиз деп жазылат да. Анан эгер ал сунушту карабаш сиздерден. Эми мындай да. Бир айыл өкмөттүн кызматкери бир тармакта иштесе, ошол конкурска барып өтүп келет, тест тапшырат. Анан келип жумуш ордуна келет да. Бул жерде делегат кылып тажрыйбасы жок 21 жаштагы баланы шайлап, анан жанагындай илгертен сөз бар, дежур чалдары шайлап койсо делегат кылып. Анан алар барып курултайда ошолар сунуш береби? Айыл өкмөттүн башчысын, жетекчилерди ишенбестик бир, алардын бир тажрыйбасы болбосо. Эми аны сиздер чечесиздер да. Жанагы Дастан Артисбекович жакшы айтып бербедиби? Сиздер чогуу бир дагы ушулар карайлы депчи. Сиз азыр концепциясын кабыл алып берсеңиздер, биринчи окууда ушунун баарын оңдоп бериңиздер да. Эми бул жерде өзүңүздөр деле байкагандырсыздар, коомдук талкуу аябай катуу өттү. Республика боюнча мынчалык бир да мыйзам, мынчалык терең коомдук талкууда болгон эмес. Анан ушул коомдук талкууда ары бери тартышууда ушундай кабыл алынып калды да. Эми сиздердин жогорку кеңеште да талкуулайбыз да. Ошондо сиздердин сунуш менен көп нерселер оңдолот да. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ушул жагын карап берсеңиздер. Анан эми дагы бир жолу мен кечирим сурайм. Сатыбалды Элмурзаевич, Элмурза Ракиевичтен. Элмурза Ракиевич, кечирип коюңуз, эгер жана сөзүм катуу тийип калса, эми мен баары бир сизден улууракмын. Бир агаңыздын бир сөзүн кечирип коюңуз. Сиздер чечесиз айтып атасыз да, биз эми жаман көрбөңүздөр да. Жанагы ишканаларда, айыл өкмөттөрдө
жана башчыларга жана арызчылар жетишет да. Эми барып алып жанагы 21 жаштагы балдар барып, бир 10 аксакал барып, дагы аларга иш бербей, алар жетелеп туура эмес болуп калат. Муногу элдик курултай дегенге мен кошулайын. Элдик курултай. Анан кийин жергиликтүү курултай дегенди таптакыр эле алып койгула. Уят ал. Иш бербейт эч кимге ал. Эч ким иштей албайт. Мына бир айыл өкмөткө дагы экинчи аким пайда болот экен да. Район башчысы. Туура айтасыз. Жанар Инимдин айткан маселесин мен койгом да. Ошол бир эле жолу шайланып келсин дагы делегат болуп келип бүтөт. Ошол 2 күн болобу, 3 күн болобу ошол укугу менен бүтөт. Эми туура айтып атасыз. Элдик курултайга калыс аксакалдар, калыс делегаттар жөнөтсүн айыл өкмөттөн шайлап. Туура айтып атасыз. Анан жанагы ылдыйга түшпөгүлө. Райондук деңгээлде, айылдык деңгээлге түшпөгүлө ант. Мына сиздердин жогорку кеңештеги биринчи талкууда ушулардын баарын түздөйлү, оңдойлу сиздер менен биргеликте. Бүгүнкү айтылып аткан сөздөрүңүздөрдүн көбүнө биз макулбуз. Бирок эми жана элдик талкууда, чоң талкууларда бизге дагы мына иним өзү Медербек иним өзү билет го, конституцияны кабыл алып атканда кандай кырылыш болгону, өзү айткандай мушташып кетет сактаган учурлар да болгон. Жалгыз ушул элдик курултай боюнча гана агылып кишилер келип атат эшигибиздин алдына, жүздөгөн кишилер. Андан башка бир дагы мыйзам боюнча киши келген жок конституцияны кабыл алып атканыбызда. Ошондуктан айрым бир маселелерде биз деле айлабыз кеткенден ушундай неме болгонбуз. Ошондуктан сиздердин биринчи талкууңуздарда ушулардын баарын оңдоп берсеңиздер, биз макул эле болобуз. Сиздер менен кошо биргеликте иштейбиз буга. Рахмат. Күмүш сыргады айтып кетейин, макул болсоңуздар. 22 беренеде турат да, бул мыйзам 22 жылдын 1 сентябрынан тартып күчүнө кирет депчи. Мен сунуштайт элем, анткени 22 жылкы бюджет уже бекитилген да, баарды каралган, каражат маселелери такталган. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, каршы болбосоңуздар 23 жылдын 1 январына деп киргизсеңиздер. Ошого чейин 23 жылкы бюджет эгерде мыйзам кабыл алынып калса, 23 жылкы бюджет каралып атканда ошол каралат да, каражат маселелери такталат. Макулбуз. Аны убакыт керек. Ошого макул болуп койсоңуздар. Анан чечим менен сунуштун айырмасы бар да, урматтуу депутаттар. Чечим чыккандан кийин ал аткарылыш керек. Сиздер чечим чыгарып туруп президентке берип коесуздар. Эртең президент ошо сиздер чыгарган чечим аткарылбай ошо кишини же ошо жумушту аткара албаса анан кокодон аласыздар да. Курултайдын чечими чыккан деп көтөрүп алып чечимдерди. Ошол үчүн сиздерде конституцияда четко жазылган сунуштама, сиздер только сунуштама гана бере аласыздар. Мына ошол үчүн ушул жерде мыйзамда ушу каралып атканда сунуш деп киргизели. Ата бул чоң башаламандык алып келип коет, урматтуу мыйзамдын долбоорлору жазып чыккан аксакалдар. Мен сунушум ошол, эске салып койсоңуздар. Менде 1 секунд. Мага мен бир суроо. Силер макулсуңарбы мына жергиликтүү курултай дегенди алып койгонго? Жогорку кеңештин биринчи талкуусунда ушул маселени талкуулайлы дагы. Анда концепцияңар туура эмес кетип атпайбы? Мен болгонун айттым. Конституцияда турат, курултайды колдош керек, курултай болуш керек. Бирок элдик курултай жөнүндө эле сөз болуп атпайбы? Силер айтып атпайбы? Көпүрөгө чейин түшүп кеттиңер дагы. Кайсы действующий мыйзам бар? Жок мыйзам действующий. Бийликтин жоопкерчилиги жок болсо, анда сиздин курултайыңыздын да жоопкерчилиги жок болот. Ошо курултай кылабыз деп төңкөрүш кылдыңар да. Эгерде мына Медер Кубанычевич, мен бардыгын түшүнөм. Конституцияга шайкеш келтириш керек. Конституцияда курултай деп жазылган. Мейли тиги сот тандоого да курултайдын мүчөсү болуш керек. Бирок жергиликтүү курултай дегенге мен каршымын. Мен да каршы. Жергиликтүү курултайды концепцияга киргизип коюп атышпайбы? Азыр биз колдосок, жергиликтүү курултай кошо кетет. Ала албай калабыз аны.
хотя бы мындай концепциясын жазып келишсин, мейли бир күтөйлү. Түшүнүктүү. Рахмат Элмир Заракевич. Өйдө да айтылгандай эле Алмаз Акунжанович, пикириңизди айтыңыз. Урматтуу депутаттар, бүгүн жакшы талкуу болду. Урматтуу Медер Кубанычевич, урматтуу Элмир Заракевич. Мыйзам долбоорунун автору биздин президентибиз. Ошондуктан бул маселени концепциясын колдоп берсеңиздер, сессияга чыгып көп депутаттарды даярданып атат. Ал жерде да көп жүйөлүү баягы сунуштарды угабыз. Ал эми болгон азыркы бүгүнкү жүйөлүү сунуштарыңыздар сөзсүз түрдө президентке биз доложить этебиз. Ошондуктан концепциясын колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат.